ең ауыр емес, 84 килограмм салмақ чембірдігіндегі мушкерлер. 85 килограмм салмақ чембірдігіндегі мушкерлер Қырғызстандан шыққан қызыл киімчен. Бұл Айдар Сейтеков, Гопуштан шыққан мушкер, ал Мирталип Ходжаев. Екі мушкертен сыртқы келбеті жағынан бір топ оқшошырақ. Жана бұларды мейлейінен ажыратсаңыздар болады. Мына қызыл байламтасы бар, ақ мейлейчен ал біз мекендешіміз. ММА бойынша спорттың шебері Айдар Сейтеков, ошондой эле жолкердик самбо боюнча байгелүү орындын ээси, эркин күрөш боюнча ал учурда мына беттеш соңуна чыгып калды. Албетте бул мушкерлерди жакшылап тааныштырганга да жетишкен жокпуз. Мирталип Ходжаев ошентип бул жукта жеңүүчү аталды. Мирталип Ходжаев буга чейин 9 беттеш өткөргөн, анын 7-өсүндө жеңишке ээ болгон. Азыр юбилейлик 10-чу жеңишин камсыздады. Мирталип Ходжаев өз өлкөсүнөн желегин жаңынып жүрөт. Албетте жеңишке жеткенден кийин анын укугу бар, өзүнүн өлкөсүн таңазалаганга. Ал эми Айдар Сейтековго ошентип ийгилик жыймайган жок. Бул ирет азыр дипломдорго фамилиялары жазылгандан кийин, демек азыр аны ортого алып чыгышат. Ага чейин расмий чечимди биз бүтүп алмакчыбыз. Мирталип Ходжаев техникалык нокаут менен Айдар Сейтековду жеңип алды.